Саламатсыздарбы? Биздин каналга кош келипсиздер. Бүгүн биз өтө даамдуу, тез даяр болчу тамакты көрсөтүп беребиз. Биз менен бирге болуңуздар. Бизге керек болуучу азыктар 4 картошка, 2 пияз, колбаса, 4 жумуртка, ачуу калемпир, мурч, өсүмдүк майы, укроп, татымына жараша туз керек болот. Биринчи биз пиязды майдалап туурап алабыз. Картошкабызды да майдалап туурап алабыз. Колбасаны да туурап алабыз. Укропту да майдалап туурап алабыз. Сковородкага өсүмдүк майын куюп алабыз. Пиязды салып алабыз. Картошканы да салып алабыз. Үстүгө бир аз туз сээп коебуз. Крышкасын жаап коебуз. Колбасаны үстүнө салып, өтө көп куурубайбыз, бир аз эле кууруйбуз. Üstünü жаап коебуз. Üstüne кара мурч сээп алабыз. Ачуу калемпирди да сээп алабыз. Üstüne жумуртканы куюп алабыз. Бирдей кылып. Укропту üstüne сээп коебуз. Beş minut üstünü жаап коебуз. Камагыбыздын бир бети бышты. Биз эми алмаштырып алышыбыз керек. Алмаштырып алабыз. Алмаштырып алдык. Бул бетин да 5 минут үстүн жаап бышырып алабыз. Мына тамагыбыз даяр болду. Биздин даамдуу тамагыбыз өтө даамдуу болуп бышты. Мына сиздер да даярдап көрүңүздөр. Биздин каналга кошулуңуздар. Саламатта калыңыздар.